ыйгарым органдар тарабынан иш-аракеттер жүргүзүлүп жатпайбы? Ошонун алкагында азыркы учурда мамлекетке кайтарылып алынып жаткан учуру, өзүңүз билесиз, азыр шаарда жер тартыштыгы өтө көйгөй жаратып келатат. Получается жестковато, но в целом для страны это очень правильный и положительный момент. Поэтому я рад, что вот нашлось такое решение. Конечно, я подписал добровольно. Мындайча айтканда өзүбүздүн ыктыярыбыз менен өткөрүп берип атабыз. Бүгүнкү күндө бул жерге азыр область администрация менен параллельно бир мектеп, колледж, бир садиктер түшөт дегендей пландарды айтышып атат. Май айынан баштап уже мамлекетке добровольный передача менен мамлекетке өткөрүп бердик. Дал ушул 1 гектар аянтты ээлеген жер мурда жеке тараптардын колдорунда болчу. Ким Александр 34 жылдан кийин өз калоосу менен Жалал Абад шаарынын так ортосунда жайгашкан жер тилкесин мамлекетке өткөрүп берди. Ушул тапта бул жайга жарандар үчүн ипотекалык үй курулууда. И вот это увидел и Муну президент Жапаров менен Ташиев да көрүштү. Башка чечим жок. Ооба, бир аз каталыраак, бирок жалпысынан бул өлкө үчүн абдан оң учур. Ошондуктан албетте ушундай чечим табылганына кубанычтамын. Мен өз ыктыярым менен кол койдум. Анткени алар мага компенсация төлөп берүүгө убада беришкен. Чынын айтсам, жан дүйнөмдө бактылуумун. Абдан бат курушту. Дээрлик жарым жылда. Мындай ылдамдык Орусияда да жок. Мен Орусияда көп болдум. А бул жерде 1,5-2 ай гана өттү. Учурда котловандар казылып, туташтыруу иштери аткарылган. Мисалы, мен бул жерде адамдар болооруна абдан кубанып турам. Ошондуктан мамлекет туура багытта баратат деп айта алам. в правильном направлении. Бийлик мамлекеттин балансына алынган жерлерди максаттуу пайдаланууну көздөйт. Анын ордуна Жалал Абадда четинен арзан турак жайлардын курулушу жүрүп жатат. Жалал Абад шаардык мэриясы бүгүнкү күндө УКМК тарабынан аныкталган жер тилкелердин 7 гектарын муниципалдык менчикке алуу ишин аяктады. Калган 10 гектарга жакын жер өткөрүү процессинде турганы айтылат. Ал жайларга шаар тургундарынын жашоосуна шарт түзүү максатында бир нече социалдык объектилерди салуу пландалган. Ошол эле ушу кээ бир соц объекттерди куруудабы, же үй куруудабы, же ушул өндүрүштүк багытта инвесторлорго жер табуудабы өтө жер көйгөйү Жалал Абад шаарыбызда өтө көйгөйлүү маселе болуп калды. Ушул өткөрүлүп алган жерлер менен ошо бир катар маселелер, шаарыбыздын маселелери чечилет деген ойдо. Мына көрүп турасыз өзүңүзгө, мына арзан турак жай менен камсыз кылуу боюнча мына артыңызда үй түшүп атат бул жерге. Башка өткөрүлүп алган объектилерге болсо, соц объектилерди куруу, эми ар кандай ушу жалпы элге керектүү объектилерди куруу боюнча пландалууда. Ошондой эле Жалал Абад шаарында жайгашкан IT базары сүйлөшүүлөрдүн негизинде мамлекетке алынды. Жеке ишкер 3 гектар 68 сотық жерин өз ыктыяры менен өткөрүп берүүдө. Базарды дээрлик 30 жылдан ашык иштеткен акционерлер мамлекеттин саясатын колдоп ушундай кадамга барышкан. Мында 190дон ашык ишкер соодасын жүргүзүп келген. Эми аларга өздөрүнүн калоосу менен башка жактан жер каралды. Көчүрүп чыгып кеткиле дедилер. Бизге жай таярдап бербесеңиздер, бул жерде ишкерлер кыйналып калат дедигиле. Ана муниципалдык базарга, бул жерде строй маркет деген базар бар, анын аркасында бош здание бар экен. Ал жерге могул жердеги айына 1 миллион сом пайда берип аткан, аренда берип аткан мебель базарыбызды дагы мамлекетке бир жолу подарка кылып өткөрүп берип атабыз мына. Мамлекетке чагым кошсоңуздар, ушундай кошуңуздар. Мамлекетибиз өнүксүн. Биз президентибиздин анын мындайча айтканда жан жөөкөрлөрүнүн саясатын колдойбуз. Мындан сырткары УКМК тарабынан Жалал Абад шаарындагы баасы 412 миллион 111 миң сомду түзгөн Шабдалы Зар соода базар комплекси мамлекеттин менчигине кайтарылды. Жер тилке кезинде Батыровка мыйзамсыз сатылып, 2009-жылы жалган бүтүм аркылуу Кыргыз Республикасынын жарандары менен сатып алуу сатуу келишимин түзгөн. Аталган аймак бир нече жылдар бою соода базары катары колдонулган. Ушул күндө базардын 8000 квадрат метр жер тилкесине ээлик кылган жеке ишкер өз ыктыяры менен базарды мамлекеттин менчигине өткөрүп берди. 2009-жылдан бери ушу 2024-жылы апрелге чейин биз иштетип келгенбиз. Май айынан баштап уже мамлекетке добровольный передача менен мамлекетке өткөрүп бердик. Бияка өзүбүз мамлекетке өзүбүз салымыбызды кошуп, мамлекеттин саясатын колдоп, ошонун негизинде мамлекетке өзүбүздүн калообуз менен өткөзүп бердик.
Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети мурда жеке менчикке мыйзамсыз берилип кеткен жерлерди мамлекетке кайтарып алуу ишин улантууда. Анын жыйынтыгында Жалал Абадта бир нече жерлер мамлекетке алынып, жер тилкелерге ипотекалык үйлөр түшүп жатканы маалым. Муну менен жарандарды арзан турак жай менен камсыз кылуу максатталган. Учурда Жалал Абад Сузакта жалпысынан 10 турак жай комплекси түшүп жатат. Анын жыйынтыгында 6600 батир болот. Сузак районунда 3 жерде ошол ипотекалык үйлөр салынып атат. Биринчи үйүбүз ошол Винсовхоз деп коебуз. Багыш айыл өкмөтүндө 2 гектар 69 сотик жерге 950 квартира түшүп атат. Экинчи биз бул жерге турган жер Асман 5 деп аталат. Бул жер 1 гектар 70 сотик жер. Бул жерден дагы 1 километрден кийин дагы экинчиси бар 1 гектар 80 сотик. Булар баягы мамлекеттик биздин Кыргыз Республикасы мамлекеттик улуттук коопсуздук комитет тарабынан баягы мыйзамсыз өтүп кеткен жеке менчик жерлерди кайтаруу боюнча ушул жерлерди кайтарып алынып, бүгүнкү күндө мамлекеттин карамагына өтүп, ушул жерибиз муниципалдык менчикке өттү бүгүнкү күндө. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети 2024-жыл башынан бери мыйзамсыз менчиктештирилген объекттерди мамлекетке кайтаруу иштеринин натыйжасында Жалал Абад шаарынын жана Сузак районундагы 22 гектар аянттагы жер тилкесин мамлекеттин балансына өткөрдү. Жалпы наркы 4 миллиард 170 миллион 432 миң 633 сом деп бааланган. Асел Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы.